Бул прохладный деген айыл. Бул жерде 240 квадратный метрге жакын үй салынып атат. Мына көрүп аткан үй 240 квадратный метр болот. Балдар 2 жуманын ичинде салып бүтүрүп коюшту бул объекттинчи. Фундамент свайный фундамент да. Бияка биринчи асбестовый трубаларды жерге отургузуп, свайга отургузуп, ичине да армировка кетирип, куюп барын бетон менен, анан ленточный фундамент дополнительный круговой куюп чыгып туруп, асты подвальный помещениясы бар. Ошо свайный фундамент болуп коюлду. Биринчи этаж сип панель менен көтөрүлүп, экинчи этажына жеткенде, экинчи этажына ошо сип панелдин размери 1,25 × 2,50 болот да. Ошол так ортосунан бөлүнөт. Ар бир 62 сантиметр 150/70 деген брусьялар бар да. Россиядан келет Сосна. Ошолордун баары огнебиозащита менен обработать этилип, анан каждый 62 сантиметр ошо брустар кетет. Бири-бирине чогулуп, ашталып, пена чачылат, саморезтер менен буралат. Ошентип эле чогулуп кете берет да. Аябай бекем болот. Наружный стенага негизи ортосунда начинкасы 15 сантиметр болот да. Сырткы ОСБлары 1 сантиметр, вообще 17 сантиметр стена болот да. Бул наружный стенага кетет в основном. И перекрытияга кетет да. Биринчи кабат менен экинчи кабаттын ортосундагы экинчи этаждын полу болуп калат, биринчи этаждын потологу болуп калат да. Ушундай калың. Кээ бир учурларда проем чоң болгон моментте сип панелди калыңдатууга туура келет да. Анткени ийилип кетет да. Ошол ийилбеш үчүн 20га 8тик брусьялар, 20га 10дук брусьтар бири-бирине кабаттап туруп ошону кетиребиз да. Ал мындай ийилбейт, жакшы кармап берет да үйдөчү. Ичиндеги перегородочныйларды ванна, туалет, кухня дегендер алар болсо 10дук кетет да, 10дук панель, 10 сантиметр калыңдыгы. Баары кабель канал менен двойной изолированный медный монолит деген Россиядан келет тоже. Ошондой кабель каналдар менен кетиребиз, проводкаларчы. Крышага тоже российский лес колдонобуз. Местный лестер болбойт да крышагачы. Анткени жанагындай сучоктору көп ийилип кетет, сынып кетет. Кичине ненадежныйраак да. Ошо Россиядан тоже заказ беребиз. Ошолор менен каркас чогулат, анан пароизоляционный өзүнүн материалы бар, ошол тартылат. Контрарейка бар, пароизоляция менен экөөнүн ортосунда какой-то промежуток калат. Астындагы жылуу, үстүндөгү суук экөө кезишкен жер испарение болуп чыгып кетет да. Үйдө конденсат болбойт. Анан ар кандай метод менен жаба беребиз. Металлопрофиль, металлочерепица, мягкий кровля. Ошондой бул үй металлочерепица болду. Үйдүн ичин гипсокартон менен обшивать этебиз полный. Бул шумоизоляция болот и стенанын баарын обезопасить этебиз да. Эч кандай ток, контакт, токторду дагы кошулган жерлердин баарын тең олоо менен паять этип, холодный сварка менен ошондой биригет да. Эч кандай мындай колго бурап, плоскоупса менен буралып чогулбайт да. Ар бирөө паять этилет, сваркаланат. Ошондой кылып бекиребиз да. Ар бирөөнү гипске отургузуп, как положено. Ошентип чогулт. Гипсокартон бул өзү не горючий материал. 45 минут катуу отко чыдап берет.